Бақыт мырза, чоң рахмат маалыматыңызга. Өткөн сапар министрдин орун басары келген, абдан көп суроолор берилген. Ошондо айрым депутаттар санап чыкканда көпчүлүк эле консультацияга кетип калат экен, эксперттерди чакырганга, фасилитаторлорду чакырганга деп. Анан бул сам эсептеп берипсиздер, бир баш аягы 8,5 миллиондой болот турбайбы? 29 миллиондон ашык акчанын 8,5 миллиондой кетет экен ошол эксперттерге, консультанттарга. Анан мен эми бир сунуш айткым келип атат да. Азыр эгерде бюджетти алып туруп сметаны ар бир пунктка карай турган болсок, ар бир пункт боюнча көп суроолор пайда болот. Мына мисалы караңыз. Көзгө көрүнбөгөн жагдайлар деп коет. Орусча непредвиденное обстоятельства деп коет, 40 000 доллар коюпсуздар да. Ошолорду дагы мындай расшифровка алып койсоңуздар жакшы болот эле. Чечмелеп эмнеге кетет, болжолду жок дегендечи. 40 000 бул жөнөкөй акча эмес да, бул бир. Экинчиден, ал жерде жайыт боюнча деле, токой боюнча деле, жаратылыш боюнча деле адистерди, эксперттерди дегенди жазып берипсиздер. Бир эле мына жайыт боюнча адис 84 адамбы, 84 ай иштейби, 1100дөн 92.400 доллар ошого кетет экен. Ошон үчүн мен айтат элем да, ушуларды тактасаңыздар, анан мына ноутбуктарды караңыз, 2000 доллар деп жазып коюпсуздар да. 2000 доллардан Macintosh, Apple'ды эң жакшысын алсаң болот. Анын да баасы жетпей калат. Эгер Lenovo'ны алсаңыздар, ал 400 доллар дагы болбойт да. Ошо окшогон сметаны көрүп туруп, анан оюң ар деме кетет экен. Балким мен бирдеге түшүнбөй атам. Менин оюм, пикирим жакшы, таза эле болуп атат эми. Тазаланга аракет кылып атам. Ошолорго көңүл бөлсөңүздөр. Бирок өткөндө министрдин орун басары айткан, сиздер макулдук берсеңиздер, биз муну дагы деталдуу иштеп чыгабыз деп. Ошо деталдуу сметаны күтөбүз. Ошондо ноутбук дебей, ноутбук Lenovo маркасы мынча бияктан алабыз деп туруп деталдуу түзүп берсеңиздер. Балекеттин баары ушундан башталат. Биз кол коюп беребиз, колдоп беребиз. Анан биз дагы үлүштөш, табакташ болуп калабыз да силер менен, эгерде бир жаман иштерди кылсаңар. Анан дагы бирдекин айтып коеюн. Абдулла Ташиев деген бир кишини тааныйсызбы? Тааныйм. Бакыт абад деп жүргөн. Ошол кишиге 29 миллионду берсеңизчи, Кыргызстанды гүлдөтүп ет болчу. Азыр ушул акчага биз макулдукту беребиз, анан көрөбүз 2-3 жылдан кийин эмне кылып бересиздер. Жөн эле бир жайтты көрсөтүп койсоңуздар болду. Ушул жер мындай эле, анан келип бирдеме себеп койдук, эксперт бирдекени айтты, ошондон кийин кайра жакшы абалга келип калды депчи. Көргөндөн эмне пайда? Чоң рахмат. Мына азыр Нуржигит мырза айткандай, сиз ушул 30 миллион доллар көп деле каражат эмес. Бул бюджет эмес да, бир миллиардтаган акча бар. Ошонун баарын тизме менен көрсөтүп койсоңор болот да. Анан жанагы Лейла Хияновна айткандай, консультанттарды чакырып алып эле ошолорго 4 000ден кайрадан төлөп бергенден бизге не пайда? Биз Кыргызстан 30 жылдык эгемендик тарыхыбызда байкадык, көрдүк, алар очойгон акчаны бөлөт экен да, бирок Кыргызстанга кетти деп койгону менен бүтүндөй бүт баары өздөрүнө айлык болуп, өздөрүнө командировочный болуп кетип калып атат. Ошондуктан карап көрсөңүздөр, 30 миллион долларга канча көчөт сатып алса болот? Канча көчөт отургузса болот? Канча километр арыкты тазаласа болот? Мына ушул сыяктуу нерселерди көрсөтүп койгон болсоңор, парламент мына жебеген самсага пул төлөп, элдин алдында жаман көрүнбөш керек да. Биз азыр ооба деп кол көтөрүп коебуз, жоопкерчиликти албайбыз дагы, парламент колдогон деп кийин биз калабыз. Ратификацияга бүтүндөй өкмөт даярдайт, президент даярдайт, балеги калган парламент болот. Эмнеге мынттиңер, эмнеге тигинтиңер дегенде. Ошон үчүн мен азыр ушул коллегалардын сунуштарын 100% менен колдоо менен, эгер парламентке алып чыгабыз десеңер, ар бир долларына чейин көрсөтүп беришиңиздерди сурайбыз. Кийин ошол кредит же ошол грант кандай пайдаланды дегенди текшерип алууга да жеңил болот. Сунуш ушул. Анан кийинкиге алып келсеңиздер, мунун баары жогорку кеңеш чечет. Көп талаш тартыш кылбай отуруп колдосок колдоп коелу да, бирок ушул нерселерди талап кылабыз. Рахмат. Туура маселени көтөрдүңүздөр. Бул биз ФАО менен да талаш тартыш жүргүзүп атабыз. Эден морeki международный консультанттардын келип кетишин, алардын услугаларынын баарын кыскартканга аракет кылабыз. Биринчиден, жана сиздер айтып аткандар 8 миллиондон ашык доллар ушул жанагы эмеге кетип атат, консультанттарга, повышение квалификации, окууларга. Местный консультанттарга эле 4 миллион 426 миң доллар каралганда, биздин өзүбүздүн жарандар ал жерде эксперттер иштейт. Андан тышкары ушуларды дагы биз караганга аракет кылабыз. Дегенде
баягы муну түзүп атканда баягы жашыл климаттык фондко аккредитацияланган биздеги саналуу эле уюмдар бар. Ошонун ичинде Бириккен Улуттар уюмунун Альчерва уюму да кирет, ошол ФАО. Ошол ФАО тарабынан бул эксперттер жалданып алынып, ушул долбоор даярдалган. Анан биз ФАОдогу ошол азыртан ратификация киргизгенде биз ошону деталдуу түрдө проработка кылып туран сиздерге киргизебиз. Бакыт мырза, бир кеңеш. Мисалы Өзгөн районунда жайытты ордуна келтириш үчүн Союздун мезгилинде иштеп жүргөн совхоздун директорлору менен башка агрономдор бар. Ошолорго бир козу союптуруп эле чакырып койсоңуз, сизге 10 жылдык планын жазып берет. Аларга айлыктын да кажети жок. Жөн эле чайга чакырып туруп эле кандай дейсиңер аксакалдар десеңиз, бүтүндөй бүт баарын ийне жибине чейин Союздун мезгилиндеги билим алган азаматтарыбыз бар. Анан алардын өзүнө 4 миллион доллар кетирип, эл аралык кеңешчилерге 8 миллион, 12 миллион. Байкуш жер менен тиги Токойго 18 миллион калат экен да ошондо. 20 миллиондон ашык каралган. 29 деп атпайсызбы жалпысы ошондой. 8 миллион эл аралыкка кетсе, 4 миллион кыргыз консультанттар. 8 миллиондон 4 миллиону кыргыз консультант. Ошондой болсо да карап көрүңүздөр, ошол эски адамдарды чакырганды унутпасаңыздар. Суу качан келет, кайдан келет, аны үчүн эмне кылыш керек, эмне дарак отургузуш керек, качан ушул тиги жайыттарга кандай кылып камсыздык көрсөк болот экологиялык тараптан, ошолор жатка билет. Анан жалаң 25-27 жаштагы жигиттерди, кыздарды кеңешчи кылып алып аласыңар, алар кайдан билсин айланайын. Туура. Бул сунуш, жөнөкөй гана сунуш. Рахмат. Сунуш. Мындай жөнү жок сын пикирлерден биз алыспыз. Бирок өткөн жыйында айтылган сунуштарыбыз туура болду. Мисалы өткөн жумада орун басарыңыз максимум ушул тренингтерге жана иш сапарларга жана консультанттарга 2 миллион пландаштырылган деп айтып койдуңар. Азыр такталган маалыматы боюнча 8 миллиондон ашык болуп атат. Бул бюджеттен 3/1. Баары бир өтө көп. Өтө көп. Анан кийин биякта бир сураныч, ушундай сыяктуу келишимдердин алкагында ушундай бюджет менен эч кандай манипуляцияны кылбай, себеп дегенде бизге берилген азыр маалыматы боюнча 3 компоненттен түзүлгөн туурабы проект долбоор. Бирок долбоорго еще да кошумча бир тиркеме биякта тиркилген кагаздарга биз карасак, еще да примечание к бюджету карап көрсөк, андан да көбүрөөк каражаттар чыгат азыр. Ошон үчүн азыр мындай чөө жайына чейин биз барбай эле. Менден бир сунушум бар, урматтуу кесиптештерим. Жалпысынан ташмара берип коелу, сүйлөшүүлөрдүн алкагында максимал түрдө кыскартууга аракет кылып койсун. Консультанттарга жергиликтүү же чет өлкөлөрдөн келе турган, анан кийин иш сапарларга и жана тренингтерге эмес, конференцияларга жана тегерек үстөлдөргө. Ушундай сыяктуу нерселерге азайтыш керек сөзсүз түрдө. Биротоло инфратүзүмдүк долбоорлорго көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Бул силердин кала турган мурас. Бир мисалды мен келтирим келет. 2014 жылдан баштап 2019 жылга чейин ушул 5 жыл ичинде биздин кошуналарыбыз, мисалы Казакстан Республикасы айлана чөйрө маселелерге, экологиялык маселелерге грант катары жана насыялар катары 1,5 миллиард доллардан ашык акчаны тартышты. Өзбекстан 150 миллион доллардан ашык. Тажикстан 150дөн ашык. Болжол менен азыр айтып атам. Ушул эле мөөнөт ичинде Кыргызстан 29-30 миллионго жакын каражаттарды тартты. Бирок 30 миллион 5 миң долбоорлордон ашык тартылган. Эгер биз бөлсөк, ошол жакта айлыгы эле чыгат. Ошол көлүмдөн. Биякта ушунда кылбай эле биз негизи биздин элибиз боюнча, биздин мамлекетибиз боюнча жана калтыра турган инфратүзүмдүк долбоорлорго карап көрүшүбүз керек, көңүл бурушубуз керек. Бир ушул эле сураныч. Ошон үчүн комитеттин корутундусунда менден сунушум
максималдуу түрдө ушундай сыяктуу нерселерге биз кыскартышыбыз керек каражаттарды, көбүнчө эме жабдыктарга жана инфратүзүмдүк долбоорлорго болуш керек. Рахмат.